лай ичип атабыз да, лай суу ичип атабыз. Ушул жерде жашаганым 15 жыл болду. 15 жылдан бери бир таза суу көрбөдүм. Кээде мындай уртап ийсең, кадимкидей таңдайыңан неме кетип калат. Топурактындай батташып кетет. Мына тегеребиз бар туурет. Семент агат же болбосо тиги жош агат. Сууну мен тетиги центрден алып келем, 5 сомдон алып келем. Туалетте мар кимиси ар кайсы жакка кажат, место деле калбай калса калды го дейт. Анан ушу идиштен ушунчалык кетпеген анан ашказанды оңготобу. Ооба, бул аябай тазасы. 10 жылдан ашыптыр, вообще суу көргөн эмесмин мен үйдөнчү. Суу чыккан эмес. Мына баткак чыгып атат. Ошо менен 5 скважина казылган 142 метрден чыкты бардыгы. 1,5 айда Кудай буйрса бүтүп калсак таза суу ичебиз. Кудай буйрса таза суу ичебиз азыр. Жылдын аягына чейин 2 кабат үйлөргө берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиз Чекит медианы көрүп атасыздар. Бизге Жети Өгүз районуна караштуу Кызыл Суу айылынын тургундары кайрылып атат. Ушул жерде 30 жылдан бери суу маселеси чечилбей келип атат деп атат. Суу чыкпай, мынакей могу кабат үйлөрдө суу чыкпай, сырттан алган суу, лай аралашкан суу чыгып атат деп айтып атышат. Азыр үнүн угуп көрөлү ушул тургундардын. Саламатсызбы? Айтып берсеңиз. Ушул жерде жашаганым 15 жыл болду. 15 жылдан бери бир таза суу көрбөдүм. Семент агат же болбосо тиги жош агат. Анан обещать этишет, мынакей суу келип атат, эртең эле алып келебиз, бүрсү күнү алып келебиз деп. Алып келмек түгүл, азыр көчөдөгү канализациясын каза элек, эчтеке боло элек. 1 августта уже суунун открытиясы болот деп обещать этип кетишкен. Ким айтты эле ошо убаданы, ким берди эле? Айыл өкмөтүнөн келип собрание жасап, анан кийин ошентип айтып кетишкен. Фамилиясын айтсаңыз? Билбейм фамилиясын. Айыл өкмөтүнө караштуу, Айыл өкмөтүнөн чыгылып, могу канализацияны төлөгөн беле баланат, сууда иштеген. Ошолор айткан 1 ноябрда открытиясы болот суунун деп. Августтабы же ноябрда? Ой, августта. Августта деген, Августта, 1 августта болот деген. Ошо менен эчтеке жок, үйдүн ичин болсо жасап койдук. Темирлерди каңкайтып коюп отурабыз, ошолорду карап коюп. Суу дагы эле тыштан алабыз, баягы бир суу иче да албайбыз бул жердин суусун. Сууну сатып ичебиз. Бияктагы сууга да акча төлөп атабыз. Бир сууга двойной акча төлөнүп атат азыр. Сырттан алган сууну алып идиш аяк жууганга? Идиш аякта жууя албайсың, ал 3 күнсүз тунбайт, 3 күнсүз тунбайт. Тундуруш керек аны. Примерно биздин үйдө туалет бар, чалым оорулуу. Ал туалетке да ошол сууну алып туруп сразу куя да албайм. 3 күнгө чейин турат, анан 3 күндөн кийин тундуруп алып туруп анан кийин куябыз. Такыр суудун аябай азап болду тим эле. Билбейм, обещать этип коюшат. Ошо 1 августта деп убада бергенден кийин кайра ошо айыл өкмөтүнө барып кайрылып көрдүңүздөрбү? Жок, кайра келип өздөрүбүз собрание кылабыз, анан кийин бул жерге 3000 бир баланчадан канализация казганга төлөйсүңөр деген. Макул деп ошол акчабызды камдап алып, анан кийин ичин жасап коюп отурабыз, күтүп эле эчтеке жок эмдигиче. Эми суу маселесин постоянно эле TikTokто деле айтылып атпайбы, бардык жерлерде информация берип, элме көзү чыгарып атат. Кудайым буйрса августта деп Абдрасуловна келип баардык собрание жасап кетишкен, эми болуп калар деген үмүт бар. Августта казылып баары даяр болуп деген. Бирок азыр деген баягы күнү эле TikToктон чыгарышты, тазалап, даярдап уже неметип атыптыр. Кудайым буйрса болот деген. Шаардын айылдын башынанбы? Тиги ошо айылдын башынан го, ошо сууну кай жерден чыгарса, ошо неме болот, Кудайым буйрса болуп калат деген чоң үмүтүбүз бар. Канча жыл болду сиз бул жакта жашап атканыңызга? Мен жашаганыма мен өмүр бою эле жашап келдим. Мына Кудай буйрса бир аттасам 60-ка чыгам. Но эмки балдарга биз деле сүйүнүп атабыз. Жакшы балдар келип жасап эле атпайбы, ошо жасап келатышпайбы? Ошо тездетиш керек болот. Тездетиш керек. Эми бир аз чыдагыла, баары эле болот деп өздөрү келип атышат, собрание кылып атышат, баарын кылып атат. Эми Кудай буйрса негизи бюджетке каралган бекен ошол? Анысын эле билбейт экенмин. Сиз квартальный комитетсиз? Мен квартальный комитет болуп иштегенмин, азыр өткөрүп берген. Все равно все так өзүмдүн салымымды кошуп, мына булардын баарын актап, сырдап, чуркап жүрөм да, жардам берип. Мен көрүп атам балдар кандай иштеп атышканын, баягы мурда кечте иштеп жүргөн киши байкайт экен. Жакшынакай. Бул жерде иштеп атканда ошо канча убакыттан бери иштеп атат? Булар айтып мына ажатканаларын көрсөтүп атат, мына жыл болду го иштегенине. Айыл өкмөтү Айшер болсо жаңы эле келди, Рыспек эле бир 2 жылдай эле болуп калды. Зато булар келгени биз оңол баштап атабыз да. Биз келгенден бери эле эчтеке жок. Мына 89-жылдан бери келгем, суу деле жок, эчтеке деле, туалет деле жок. Мына тегеребиздин баары туалет болуп бүтпөдүбү? Чынын айтпайсыңарбы? Эмне болуп турасыңар? Мына тегеребиздин баары туалет. Ар бири бирден салып пул айтып, комок келгенде туалетке кирбейт.
Центрибизде да туалет жок. Платный бир 10 сом төлөп кирели десек да туалет жок мисалы үчүн. Тегеребиздин баары эле балит канализациянын баары, бок сийдигинин баары төгүшөт мынакей ачыгын айтканда. Тегеребиздин баарында эле мусор, суу, балдар неберелерибизден коркобуз мисалы үчүн келгенде, ушу суудан ичиргенден, бирдеме кармагандан, ойноткондон коркобуз мисалы үчүн балдарыбыздан. Неберелер келгенде коркобуз. Балиттиги балит эле мисалы үчүн эч ким чогулушунду эле көргөн эмесмин мен, айыл өкмөттү деле тааныбайт экенмин мисалы үчүн. жана эже да барбыз айыл беле. өкмөтү азыр эле тазалык буяка эме жасап кетти. Азыр эле собрание кылып кетишти. Баары чыгып могу жерде болду. Эч ким деле чыккан жок. Ошол жерде собранияда лично мен болдум. Эч ким чыккан. Азыр чогулуп калган тура мен жумуштан келсем. Сиз канча убакыт Эртең көрсөгөнү эмдиги жылы айына баланча айда кой эле жок мынакей. Чын эле бул кыз айткандай бүт балит. Туалет эстим эле толтура да. Анын ар кимиси улуплап салат. Тазалык деген жок окшой биякта. Централда эч ким карабайт. Суну мен тетиги центрден алып келем, 5 сомдон алып келем. Литринчи. Небере багып атам, жаңы кызым төрөп келген. А баланын мисалы тоскондо баланы үйдөн тозосуздар мисалы кыштын күнү. Анан ал каяка барып төгүлөт ал? Анан биз ар жакта бир яма казып алганбыз, ошол жака төгүлөт да. Эчтеке септик жок, же ушундай аябай кыйынчылык эле жашоодо жашап атабыз биз мисалы. Биздики илгерки канализацияга төгүлөт мынакей. Жана көрсөтпөдүм, ошол жака бок сийдиги деле, наны деле кесместире ошол жакта жатат. Караш керек да. Ооба. Биз айыл өкмөттөрчү. Ана айыл өкмөтү эле келип карабайт. Сыртыбызды караса, этаждын сырттары. Айыл өкмөттү тааны элек биз мисалы үчүн мен. Айыл өкмөтү эле актаса болот да ошол жактычы. Аны өзүңөр актагыла, өзүңөр чыгарып актагыла деп үстүнө кантип чыгып мен астында жашайм мисалы, үстүндөгүлөр кантип актайт мисалы. Возрасттагы аялдар жашайт. Баарыбыз ооруп чалып, Жаштар кетип калды. жашыбыз өтүп калды. Анан бизге могу туалет маселеси аябай неме болуп атат. Агыротто 7-8 туалет бар могу жердечи. Анан ошол туалетте же мына мен буякта жашайм, неме терезе ача албайм, аябай сасыйт, жолдон өтө албайм. Чымындар кирет, эшик ачсаң төлөйт. Ошо анан айла жоктун иш. Өткөндө бир собрание болгон. Ал собранияда биз жуманын ичинде келип туалеттерди алдырабыз, анан келип чогулуш өтүп кетебиз деген. Ошондон бери жок. Эми ордун суу киргизилет да. Суу киргизилгенде айтып атат да, эми сууга деген акча төлөйсүңөр. Ар бир дом, ар бир квартира өзүңөрчө төлөйсүңөр дейт. Мисалы мен деген жаңгыз боймун, же эркек балам жок баккан. Анан мен мисалы мен анча акча мен төлөй албайм мисалы. Менчи сууга үйгө суу киргизсечи. Мен эле айтам, айыл өкмөткө деле айтам, мен анча акча төлөй албайм. Пенсия албасам же. 3 кызым бар, 3 жакта күйөдө. Алар келсе келет, келесе караса карасат, карашпаса карашпайт алар деген. Өзүм кара жумушта иштейм. Анан мисалы мен билбейм, шартымды эле айтам. Демек ошо могу 2 кабат үйлөрдүн баарында бул жер 20дан ашык 2 кабат үй бар экен, ошолордун баарында суу чыкпайт, үйдүн ичинде суу чыкпайт. Туалетте иштебейт. Ошого байланыштуу элдин баары сыртка чыгат туалетке. Саркынды суулар бүт эшикте, ошолдун баары кайра тассаң, чымындар кирет. Толтура. Ал туалеттеги чымынын баары үйгө кирип атпайбы? Колду кантип жуйсуздар мисалы үчүн? Колду эптеби, умуалик бар. Умуалик коюп атасыз, чакага куясыз, чаканы кайра сыртка чыгасыз. Азыр мындай көрсөк болобу, бир квартирага кирип көрсөк болобу, кандай жашоо шартта жашап атышат. Мисалы мен мага элестетиш кыйын да, этаж үйдүн ичинде суу акпайт дегендечи, ошол кандай суу аягып атат, мен эже айткандай 3 күндө тунат араң. Анын неберелерин, кирлерин араң дейм ошондо да. Анан суу чыкканда дагы, жаан жааганда дагы суу лай болуп калат деп атат, кызыл агат, кызыл. Ошон үчүн кызыл суу, Семент агат. Же кыпкызыл агат, же семент агат. Жана кофе суу деген, Эми чакаларсын, кебетесин көрсөң ушундук да. Кызыл болот, бери кызыл болот. Бул үйдө турабыз. Бул үйдө тур. Бул жерде 4 ажаткана бар экен, артында. Ооба, эми эшикте да эми. Эшикте, Туалет эшикте. Күн жылыгандан баштап эле мөңгүлөр эрийт, анан сууну ачсаң капкара эле жаан жаса кызыл суу агат. Сырттагы колонкадагы сууларды айтып атасызбы, Ошондой. Анан туалет эми ар кимиси ар кайсы жакка казат, место деле калбай калды го дейт. Анан жер үй болбогондон кийин эми айла жок болгон элдин жери да, анан каза да албайсың. Камчыбек Ташиевич, Садыр Жапаров, биз жакты бир карап, бир көңүлүңөрдү буруп койсоңор, мына канча жылдан бери суу жок болуп атат. Суунун эле көйгөйү аябай жаман начар болуп атат да. Ошону бир карап койсоңуз. Садыр Жапаров жакшы иштеп атат, жолдор салдырып атат. Ар көз бер көз жакшы эле болуп атат. Пансионаттар жакшы иштеп атышат, жакшы, баары эле жакшы. Ушу Жети Өгүздүн Кызыл суу айылынын ушу эмеси, центральный этаждарына эле ушу
лай ичип атабыз да, лай суу ичип атабыз. Ошо эки бизге анан ошо суу таза кылып берсе эле бизге, ошо көйгөйдү карап берсе абдан суранат элек. Ушу суу лай суу ичип атабыз. Балдарыбыздан, неберелерибизден коркуп атабыз. Тегеректерибиз байлыт ошолор жакты кичине карап берсеңер. Оору жугат деп коркуп атасыздар. Оору жугат деп коркуп атабыз. Мына чирип эле жатабыз, мына мояктын баары бүт. Моякка деген богун деле төгөт, тамагын деле төгүшөт мынакей. Карачы. Бул эмне, септикпи, эмне бул? Илгерки септиктер экен да мынакей. Эч тазалабайт беле мына. Моякка да төгүшөт мынакей. Крыса деген неме толтура биякта, балит мынакей. Ал келгендер туалет салып мынтип бекинип алышат. 7 киши болсо 7 туалет, 10 киши болсо 10 туалет. Каша могу центральный каша болуп бүттү иши билбейм. Могу жерде да тартып койчу. Бул жерде мисалы суусундук эмес, биякта мусорлар, таштандылар да ошот. Богу деле, сийдиги деле жатат биякта, тамагы деле жатат. Мисалы үчүн кургакты кургакка эметип те жака коюп койсо, элдер алып кетет да. А бул жерде таштанды сала турган өзүнчө идиш бар экен да. Өзүнчө ящик. Азыр бул эженин үйүнө кирип көрөлү деп атабыз, кандай шартта жашайт, эми кабат үйдө суу жок болгон кандай болор экен, азыр өзүбүз менен көрөлү. Келе бергиле. Өчүрчөм аны. Суу келет дегенде моментип туалетти да жасатып, мына бүтүн баарын камдатып койдук. Камдатканым канча болду? Бакканым оорулуу чал. Өзүм дагы оорулумун. Мына сууну ишөө тундургандагым. Тундуруп туруп бияка ташытып алам балдарга. А бул жактан сиз жаккачы өзүңүз канализация бар. Канализация бар. Ооба, тигине канализация тетиги жерге жасатып алгам. Септик дебейсизби? Септик бар. Септик жасап алгансыз. Септик жасатып алгам. Оорулуу киши болсо анан бул киши эшикке чыга албайт. Бул жака куюп турат экенсиз да. Мындан чакалап куябыз бияка. А бул канча күн туруш керек биякта тунуш үчүн? Тунуш үчүн 3 күн. Буяка куйбайм мен, тет жакта гараж бар. Гаражга сууну тундуруп, анан келип бияка куям андан. Бияка таза суу куябыз. Оорулуу киши болсо анан эртерээк кичине кыймылдайлы деп кухняма дагы жасаттырып койгон баарына. Сууну болсо бу кошунам машина айдайт, ошо канистр менен таза суу алып келип берет. Канистрлер ошо мынакей биягында да баарын даярдатып алгам. Булардын баарын даярдатып эметип алгам. Бул жака идиш жууганда ошондо? Идиш жууганга, буяка кол жууганга, кухнябыз ушуда. Абышка кемпир жашайбыз, ошонун суубуз начар да, бул Саруудан алып келет. Сарууда таза суу чыгат. Саруда таза суу. Машинеси бар, машинеде менен барып алып келет аяктан. Кир сууну көргөнгөр келсе, тиякта гаражыбыз бар, ошо гараждын ичинде. Аякка алып коебуз сууну. Анан кийин тундуруп 3 күндөн анан бир чака суудан жарым чака сууну чыгарып алабыз. Анан тиги туалетке куябыз. Муну болсо идиш аяк жууганга да жалко, тиги идиш аякта деле ошо бойдон калып калат дагы. Бу кошунам Саруда эметет, бул жерде да өзү жашайт. Саруда 4 күнү. 2-3 күндө бир барат, анан идиш менен канистрелер менен суу ташып берет. Ошондо сиз мынакей идиш жуусаңыз, анан ошол кир сууну кайсы жака төгөсүз кайра? Септикке эшикке алып чыгып төгөсүз? Жок, мына кетет. Бияктан кетет, э? Ооба, бияка жасаттым деп атпайм, мына баарын жасатып алдым тигине. Эмесин дагы жасатып даярдатып койдум. Суу келсе эле проблема эле ошол. Башка кошуналарыңыз да ушуну жасатып алганбы? Жасаткандар жок, мен анан бул экөөбүз эле жасаттык. Экөөбүз септикти да жасатып чогуу. Анан кийин эме кылып алдык, өз акчабызга жасаттык, баарын тең сатып келдик. Абышкам турбайт, баспайт, инсульт болуп 5 жыл болду. Карайсыз сиз. Экөөбүз эле жашайбыз, анан бул туалетке дагы былтыртан бери чыкпай калды да, чыга албай калды. Анан тет жакта туалет өзү дагы чыга албай калды. Анан кийин балдар боор оруп ушу балконго туалет салып беришти. Мына кошуна балдар салып беришти. Рахмат. Алла разы болсун. Бекер салып беришти. Только алгын материалдарын деди. Пенсиядан эптеп ичпей жебей алдык. Ошол менен ушинтип жан сактап атабыз. Көрөсүңөрбү? Гаражды көрөсүңөрбү? Ооба. Ошол жака бараланда жүргүлө. Салдырып алганбыз. Салып алганбыз өзүбүз эле, гараж салып, машинебиз бар болчу. Анда өзүңүз гаражды салдыңыз.
Анан азыр машина жок. Анан ошо гаражды толтуруп эле жалаң суу эметип коем. Тачка менен ташып алам. Тияктан алып келем сууну. Ошондо балдар көтөрүшүп, анан сизге экинчи кабатка көтөрүп берет экен да сууну, Ооба, кошуналар эметип берет. А Балдар жок болуп калганда 5 литрлик баклажкалар менен. Жолдошуңуз 5 жылдан бери ушинтип төшөктө жатабы? 5 жылдан бери эми кыбырап бир аз басат. Пенсияга эле жашайсыздар да, Пенсия. Анан жок дегенде кичине деген этибиз бекерирээк болсун деп тигинтип тоокпагам. Мына могу баклажкалар менен суу ташып келем. Мына моментип могул 5 күн болду мынакей тургандарына. Бүгүн эми муну үйгө киргизем. А тиги 2 сыйра тундургандагым түбүн карабайсыңар дагы эле. 2 сыйра тундур бул. Куюп алып кайра тундуруп. Ооба, мына 3 күн тургандан кийин тундуруп куюп алам. Анан кайра коюп коем. Мына экинчи жолу тундурган. Мен бүгүн үйгө киргизип алам туалетке куйганга. Кадимкидей даамы таңдайына чейин жабышып турат. Ошон анан бияктагы болсо тамак аш жасаганга аякта дагы үйдөгүдөн чыгарам кайра. Тиги сатып алган сууман. Ошо биздин жашообуз ушул. Суу эле көйгөй болуп атат азырынча. Эми баардыгы жакшы келатат. Аны келген жок деп эч ким айтпайт. Ооба. Жакшырып эле келатат, жолпоо салынып атат. Канча үйлөр салынып атат, анда эле билбей эле атабыз. Эми үйгө дейил десек далалат кыла албайбыз, анткени пенсия менен эле жашайбыз экөөбүздөн. Ичкен дарыбыз эле канча. Мен андан бутумдан. Негизи бул Кызыл сууда 15 миңден ашык тургун бар экен да. Толуп турат, Ушулардын баарында ушул маселе суу ушундайбы маселе? Бул этажда көбүнчө, Этажда көбүрөөк, Могу жолдон өйдө жагы таза дейт. Бирок алардын королорунда аякка да барып ала албайсың. Королорунда алар кай жактан тазаранып билбейм мен аны. Жердин астынан чыгара алышат. Билбейм кандай экенин. Ишыгылып баарынын үйлөрүндө суулары бар, бирок таза дейт. А биз болсо мондан алып келебиз, ушинтип тундурам баарын. Ушул биздин жашообуз. Эмне кылабыз? Мына алган идиш жуугандан кийинкибиз мына бул. Идиштин ичин жуугандан кийинки. Ушундай болуп лай калып калат экен да. Кетпейт да бул, таптакыр кетпейт да. Ушу анан ушу идиштен ушунчалык кетпеген анан ашказанды оңготобу. Биз ишыгылып Бишкекте болуп жүрүп эле анан кийин бул суунун даамын кадимкидей билет экенсиң. Айырмасы билинет экен. Бияктын суусу кээде мындай уртап ийсең, кадимкидей таңдайыңа эме кетип калат. Топурактындай батташып кетет. Ошол сезилет, Анан кантип кийин биз аны ичебиз. Андан көрөк эптеп тең акчабызды бөлүштүрүп, балдарга жалдырап, акча салгыла, суу алдырып ичейин. Бишкекте балдар иштейт, кыздар бар эле ушу ар кайсы жакта. Анан бул экөөбүз кичине эмерээк, тынчыраак, жаныбызга тынчыраак деп этажга келип алганбыз. Ошол менен жашап атабыз. Ошол биздин эмебиз. Жан жөнүндө айтсаңыз. Жан жаса жандын алдына тиги тазик-базик чака-пакаларды дагы тособуз тамчыга. А бул сууга караганда тиги таза. Таза болгон менен деле баары бир иче албайбыз. Анткени үстүдө көгүчкөндөр бар да. Алардын боктору болуп калды, эмне болду деп дагы иче албайбыз аны. Анан кийин ушул менен эле жан сактап атабыз. Тигини болсо 2 жылдан бери баспай да калды. Мурда кичине өзү басып кирип, бир кол буту кыймылдабаса да өзү басып кирип чыгып турчу. Азыр анте да албай калды. Анан кээде сүйрөлүп бир эшикке сүйрөлүп чыгат, кайра сүйрөп кирем. Ошол үйдө могу кошуна бала рахмат ушул балага эле тиги атам такыр баспай калды, эшикке чыга албай калды деп бекер жасап бербеди туалетти. Өзү трактор таап, өзү каздырды. Өзү жанагы эмелеринин баарын, кальцо тыгууларынын баарын, өзү трубаларынын баарын баланча акча бериңиз апа дейт, берем. Ошону эметип алып келди. Аны да кредит ала коюп эметип алдым. Раз жасатып алдым. Чабал өрдөгө чат болуп. Менин атым Бактыгүл. Ушул үйдө турганыма 20 жылдан ашып калды. 30-жылга деле баратат, 30 жылдан бери. Ушул үйдө бир да суу чыкпайт. Бири айыл өкмөтүнөн жети
администрациядан эмне кылып жашап атасыңар, эмне суу ичип атасыңар, эмне менен жылынып атасыңар деп эч кимдин эч кандай көйгөйү жок. Өзүбүздүн ийгиндигибизди өзүбүз кесип элеп деп жашап атабыз. Суубуз болсо вообще невозможно. Элдин жүрөгү түшөт да бул сууну көргөн суулар. Ошо райондун центриндагы силер ушундай суу ичесиңерби деп айылдан келгендер бизге аябай таң калат да. Сууңар эмне укмуш деп. Сиз азыр чаканы көтөрүп алып сууга баратасыз. Ооба, сууга баратам азыр. Бир күндө канча жол ташыйсыз? Бир күндө көп эле жол ташыйбыз, эми тундурабыз да бул суунун баарынчы. Тундуруп анан бул ким айткандай 2-3 жолу тундурабыз. Анан чайга айлабыз кеткенде Саруда туугандарыбыздан флягелеп суу алдыртып алабыз. Ошо чайга, тамакка деп. Атак жуунганга баняга барып жуунайын десең, өткөндө ушул акыркы жолу баняга барып жуундум, азыр чачым чапталып, ошо чачымды жууйын деп атам. Баткак, чачың чапталып калат да. Суу чыкпаган үчүн туалеттин баары сыртта экен. Көрдүк бул жерде 4 туалет турат. Же терезе ача албайсың ушу туалеттин айынан,чы. Огороддо 4-5 туалет, даже 7 туалет ушул жакта. Сиз кайсы үйдө турасыз? Мен Моурке Омчудо. Бул үйдө турасыз. Ошо ушулардын ажатканасын көрдүк да биз. Биздики да. Канча жыл болду сиз бул жакта жашап атканыңызга? 6 жыл болду го. 6 жылда суу такыр болгон жокпу? Жок. Андан мурун эле жок экен. Жергиликтүү бийлик эмне деп атат? Водоканалдан же Кирет эле деп атат. Мына өткөндө чогулуш болуп кеткен. Мына могу августта уже эле кирет деп айткан. Жок дагы эле. Бир районда дагы канализация иштебейт. Даже мында канализация иштегени менен аркы жакта үйлөрдүн даже туалеттери жок. Ошол туалеттери эшикке момундай кылып туалеттердин баары жайнап кеткен. Мына кечирип койгула, ушулардын чымынын баары үйгө тамакка кирет. Мына үйгө кирип алып сасык, ошо жыттын баарын жыттап жашайбыз да. Мен өзүм могул үйдө турам. Могул жактагылардын баарынын туалети жок. Тигинекей мына бир туалет, көрдүңүзбү? Бул үйдөгүлөр кайсы жакка барат? Бул жердегилердин деле туалети жок мынакей. Билбейм булар каяка барат экен. Булар туалети мына моякта экен. Ошондо могу үйлөрдүн эч кимсинен суу чыкпайт экенби азыр? Эч кандай суу чыкпайт. Бирөөнөн да суу чыкпайт. Канча жыл болду. Мен кыйналып кеттим, экинчи этажга суу ташый берипчи. Мынакей могул жерде туалет турат мынакей. Азыр монун артын карасаңыз жайнаган туалеттер, мояктын баары туалеттер, мусор. Бул үйдүн ушул этажкалардын дааратканалары, мына ажатканалар ушул жерде экен. 4төө турат, Ооба, 4төө. Үйдө суу чыкпайт. Жана колонкадагы аккан суу. Ооба, бул аябай тазасы. Бул аябай кир болгондо могу өңүчү вообще көрүнбөйт. Таптакыр көрүнбөйт. Мындай эле каша болот, ошону ичебиз. Буну сиздер тундурасыздарбы? 3 жолу тундурам мен мунучу. Бирөөнөн кылып атып, анан кийин колдоном. Суу жок болсо көчөдөн сатып келебиз, жанагындай чоң 10 литровойлордон. Ичкенге 20, а так ичкенге невозможно булчу. Кир жууганда, идиш жууганда? Кир жууганда ошентип 3 жолу тундуруп атып анан күтөм да. Үйдө фильтрларды койдуртуп салганмышыл. Аябай кыйналдык. Бизге ошо суу жагын аябай жардам берсеңер жакшы болот эле. Жаган-жаганча алып алабыз жанталашып. Жаган жаса вообще лай. Тундуруп алып ичебиз. Башка жакта жок. Колонка могу жерде бир колонка бар. Могу жерде эле гана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Эми кээде давление болсо, кээде давление. Кир жууганга, ичкенге невозможно. Действительно, мына могу тундурган 3-4 күндүк суу. Айла жок ошентесиң, эл менен урушуп, туалетине барсаң, туалетине кире албайсың, огород жок, огороду болбойт биякта. Же мына ар жакта огородду туалет салган, огородубуз жок, биякта туалет салалы десек, огород жок, айла жок, чыгарган кылып тура берет. Бирок деген суузулай, анан отурганда айла жок, тиги эмне кылабыз? Анан могу сууну тундурабыз да куябыз. Анан ал суу бирде болсо бирде болбойт, бирде болсо бирде болбойт. Ошол. Бирде болсо бирде болбойт. Могу суу жагын айтып атат да элдердин көбү. Суу мына действительно суу. Мен эме кылбайынчы, тиги айыл өкмөтүн кыйын алар деле аракет кылып, мына суубуз аябай кир, мына түйдөн кир чыгып атат, мына кир. Действительно суубуз кир. Жакындан тартсаң. Мына, действительно мына баткагы чыгып атат. Бул уже деген 4 күндө тундуруп туруп, кирлерибиз болсо айылга машина менен барып жууп келебиз, кесирлерибизди, тиги буларыбыз. Эми айла жоктон окуп келин бар, балдар бар, небере бар. Мына кир жууш керек да, ак кийим кийиш керек дегендей. Биз азыр Кызыл суу айылына караштуу суу канал ишканасына, муниципалдык ишканасына келдик. Бул жерден жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн алардын пикирин угуп көрөлү деп.
Жергиликтүү тургундар биздин маселебизди бийликке жеткирип койгулачы деп кайрылып анын үйүнөн сууларды көрсөтүшүп атат, тундурган суулардычы. Анан тундургандан кийин деле аны ичүүгө мүмкүн эмес экен. Ушул маселени чечүү жолдору каралып атабы, кандай чаралар көрүлүп атат, ошол боюнча айтып бересизби? Бул эми 30 жылдан бери эле 30 жылдан даже көп болду Кызыл Сууда ушундай суу ичип келишкен. Бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып бул проекти жүрүп атат. Канча бөлүндү эле? Канча бөлүнгөнүн билбейм, бирок тендер боюнча утулганы 317 миллион канча бир суммада, 317 миллион сом бар. Бизде 5 фирма азыр иштеп атат бүгүнкү күндө. 5 фирма резервуар, скважина, анан линиялар жасап атышат да. Кудай буйрса булар 90% бүтүп калды проектлерден. Сентябрь айында негизи августтун 31-и бүтмөк проект боюнча. Бирок убагында 2020-жылдар бул проект айрылып, кийин айыл чоңоюп 5 жылдан бери кээ бир көчөлөргө дополнительно киргизип 3 километр 300 болуп, жетте бир дагы 15-20 күнгө созулуп калып атат. Ошондо сентябрлар менен бүтүп калат толукканда, Кудай буйрса деп атабыз. Ошондо суу маселеси Кызыл Сууда 100% чечилип берилет, Кудай буйрса. Азыр биз барган жерде жана 2 кабаттуу үйлөрдөн 20дан ашык үй бар экен да, жана бала бакчанын тушундагы. Сиздердин кошуна аласыздар. Бизде Кызыл Сууда 34 көп кабаттуу үйлөр бар, 34. Булардын убагында союз убагында кирген, бирок кийин кээ бир немелерде жок да азыр. Булардыкы көбүнчө королорунда жана немелерде септиктери, суулары кээ бир үйүндө кирген эмес. Силер азыр бул Гагаринаға бардарбы да? Комсомольский бул жерде, могу жерге бардыр. Гагаринада бул жерде көбүнчө подвал жок неме кирген да. Буларга суу киргизиш аз кичине проблемный. Астында строительный городок деген дагы жер бар. А жерге кичине подвал бар. А жерге таза суу жеңил кирет да. Буларга да каралган. Суу кирет булардын. Буларга качан кирет ушунда? Ушул проектте бар камтылган да. Азыр эч кандай иштер жүрбөй эле экен да, ал жакта Терекчеттечи суу киргизүү боюнча. Суу бар да чоң да. Чоң. Азыр жок, сиз айтып атпайсызбы? Сентябрда бүтүп калат. Сентябрда бүтөт. Бул жерде азыр мына буяка чейин казып келишкен. Бул жерде үстүн бир профит фирмасы бүттү, Минор фирмасы үстүнөн казып келип буларга туташтык берет буларга. Булардын линиясы, то есть централь линиясына жаткызып беришет да. Ошондо канализация менен суу канализация кирбейли азыр. Канализация 26-жылы бүтүп келет. Азыр сууну эле чыгарып бересиздер. Суу эле чыгарып берет, таза суу эмес. Азыр ошол сууну чыгарып берүү боюнча иштер жүрүп аткандыгын тастыктоочу бизге мындай иштерди, реалдуу иштерди көрсөтүп бересизби? Жүрүңүз көрсөтүп бересизби? Эч эмес, кыдырыш керек да Кызыл сууну. Кыдырабы? Барабыз ал жерге да. Бирок картадан мындай. Картадан бул ошондо бул айылдын картасы. Бул 2 лот болуп эки лот менен утканда мына. Зона 1-чи лот, зона 2-чи лот да. Могу жерде мисалы азыр могу центральный көчө Манас көчөсү. Ушул көчө казыла элек азыр. Бул көчөгө бирок проект изменение кылып туруп биз могу точкалар турбайбы? Бул жерге чейин келбейт деген маселе, бирок көчө да бул жер. Бирок проект изменение кылып туруп биз ушундай түшүрүп атабыз азыр. Жалаң ушундай түшүп келатат да. Бул көчөнү тротуар бар, талкалабайлы деп ушундай түшүрүп буяктан паркчен домой кылабыз дедик. Жок, биз барган жер ошо жана көп кабаттуу үйлөр. Көп кабаттуу үй деген мына могу жерде. Азыркы биз келет. Силер келе жаткан үй бул неме? Базарный. Мына могу жерде да. Могу жерде. Азыр бул жер казыла элек. Анан бул жер казыла элек. Так буяктар моулардын баары казылып бүткөн да. Бул көчөлөр түшкөн. Булардын баары түшкөн. Азыр бул жер эле калды. Жете бир 1 километрдин тегерегинде да бул жер. А калгандары казылып бүткөн да буяктын. Бул жер казылып бүттү, мисалы Комсомольский бүттү. Ошондо булар айтып атпайбы? Казылып бүткөндө деле мындай да. Булар алып келип туруп, булар централь линияны таштап кетет. Фирмалар. Булар үйгө эми жеке менчикке проект. Үйгө ар бир адам өзү киргизет да. Ошондой маселени айтып атпайбызбы? Макул, бирок ошондо деген азыр адамдар 2-3 жолу тундуруп анан кийин ошондо деле ичкенге мүмкүн эмес деп атат да, жана колонкадагы суунучу. Суу ошол проблема болгон үчүн могу проектин өткөзөлүп деп. Анан ошол бул долбоордо таза суу чыгат да. Таптаза скважинадан чыгат, мынакей скважинанын орду бул жерде. Скважина мына бул жерде
могу жерде да. Ушул жерден казылып туруп баягы резервуарга берет. Мындай. Бул бир резервуар, бул экинчи резервуар. Бул үчүнчү блок ушул могу резервуардан ичет, астыңкы жылдын асты бул резервуардан ичет ушундай эки жерден. Мынакей бул жерде азыр ушундай кыска көчөлөрдө, көрдүңөрбү, тияка тейтилер казылган. Ушундан тиги немеге чейин азылат. Бүттү, кыска көчөлөр эле калды азыр основной. Бул кыска көчөлөрдөн где-то 8 көчөсү калды. Могу Минур фирмасы жасап атышат. Дагы азыр мен көргөзөм, Профит фирмасы бул казуу иштерин бүттү. Алардыкы основной жанакы ичине люктун ичине жана гребенка деп коет, тепкич ошолордун орноткондору иштеп атышат да основной. Анан резервуарларды жасап ошол жак менен алек болуп атышат азыр. Алар казып бүтүшкөн да. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда жумуштун 90% бүттүк десек болот да. Жанагы айтып кеткендей эле. Мынакей азыр булар бүт коюп атат. 31 августка чейин. 31 августка чейин. Сентябрдын аягында деп атасыздар да. 31 августка чейин булар жанакы берилген немелер бүтөбүз деп атат. Эки фирма, 3 баары тең биз бүтүп беребиз. Бирок дополнительно деп коебуз, жана кээ бир кирбей калган көчөлөр менен тигилер айтып атат, кирбей калган көчөлөрдү анда кичине узарып калабыз депчи. А так булар өздөрүнүн жанакы берилген 31 августка чейин бүтүп беребиз деп атышат. Эки фирма тең абишей деп. Да буюрса. Мынакей буларды иш жүрүп атат. Бу жакта Минур фирмасы. Азыр эми дагы Профит фирмасынын жана резервуарларды кыдырып келет деп атышат. Булар эми подрядчик, Минур подрядчик фирма. Бул жерде 5 скважина казылган, мына 1, 2, тиги жерде дагы 3 бар. Ошо менен 5 скважина казылган. 142 метрден чыкты бардыгы. Суу, таза суу. Санэпидстанциядан бүт заключениялар чыкты, тиги немеси, анализдери. Кудай буюрса, буларды ошо финишниге келип калды. Бул зымдар менен көрүп атасыздар, ошо таштап кетишкен, бүт баарын подключение алып, насостор келген. Ошон ушул 1-10 күндүн ичинде булар насосторун орнотуп бүтүшөт, кудай буюрса. Бул кызыл суунун немеси, суусу негизи мына могу жерде карабайсыздар, ушул жерде эле 1 жума жасадык. Ремонту негизи системасы 57 жылы башталып тырсалып жасалып, акыркысы ошо 78 жылы жасалып баштап 83 жыл полный суу жасалып берилиптир да. Эми андан бери 40 жылдан ашты да, 40 жыл деп коебуздар. Системада уже чирип, жана трубаларды чугунду чирбейт деп эң көптүн өткөн чугундуйдун чирип кээ бир жерлери сынып түшүп, ремонтко абдан мындай требовать ушунчалык муктаж болуп калган. Кээ бир гидранттардын түбү өзүнөн өзү сынып түшүп калган мына азыркы жерде больницанын жери. Биз таппайбыз эми жердин астынан билбейт экенбиз да, көрүнбөйт дагы. Каягынан суу кетпей атат деп улам издейбиз, буягынан издейбиз. Ошол жер мынчалык жер сынып түшүп калыптыр түбүнө, трубанын ичине. Күн ысыганда, аябай күн ысыганда жанакында цемент суу агат да. Муну цемент суу болгондо тундурушта оор экен да. Жаан жаганда кыпкызыл эле суу, галем эле кыпкызыл суу. Мурун эле агып келген, бүгүнкү күндө да агып атат да азырчы. Азыр эми кичине августтун бир 10-нан кийин тартылып, суу күн өтө ысыбай, суу эми азыр кичине тазара баштады да. 1,5 айда кудай буюрса бүтүп калсак таза суу ичебиз, кудай буюрса таза суу ичебиз азыр. Мына бул жер резервуар азыр. Мына резервуар 2 бөлүктөн турат. Бояк ремонт бүтүп калды, ичи бүттү да, буюрса. 1 айдан бери ошо ремонттоп ичин бүтүштү буяк буюрса. Бул жер насосный, бул жерде ремонттоп жасап бүтүштү, ичи насосный. Бул резервуардын экинчи бөлүгү да, бул да 1000 кубтук, тиги да 1000 кубтук, бул да 1000 кубтук да. Буга азыр ремонт башталып элек, анткени биякта азыр суу ичип атышат, элдер ушу менен кызыл суунун жарымы ушул резервуардан ичет да бүгүнкүндө. Буну тиги ар жакка сууну которгондон кийин ана биякты ремонттоп баштайт да буюрса. Ушул жуманын аягында суббота же пятница күнү бул резервуарды баштайбыз деди да тиги фирма. Бул иштер негизи качан башталды? Бул 23-жылы башталган да. 23-жылдан бери. 23-жылы основной трасса бүттү, 70 километр болсо 71 километр. 71 километрдин булар уже 68-69 километрин бүтүштү уже. Системаны казып, жана жаткызып бүтүштү да. 1-2 эле километр калды ошо. 23, 24, 25 3 жылда, Бул резервуардын стенасы бири бүттү. Экинчиси 3 күн болду, ошо куюлуп бүтүп, тышкы немелерин кечип алышты да. Буюрса эртең булар чечишет. Стенасы бүттү.
1000 кубтуктан 2 булар жаңы резервуарлар да, аркы эски резервуар. Ал ишке берилбейт мына, могу жаңыларга берилет да. Кудай буйрса бул деле бир 60-70% бүттү деп койсок болот да, бирок стенасы бүткөндөн кийин эми үстүнө эле неме түшөт да, калгандары бүттү. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, Суу канал муниципалдык ишканасынын жетекчиси ушул сентябрдын аягына чейин айылды толугу менен таза суу менен камсыз кылам деп убада берди. Ал эми биз болсо азыр айыл өкмөтүнө да байланышка чыгып, суроо узатып көрөлү ушул боюнча. Алло, Алишер Нурбекович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен атым Асель, Чекит медиадан байланышка чыгып аттым эле сизге. Өткөндө барып тартып кеткенбиз. Кызыл суунун айылдын тургундары ушул сууга жетпей жүрөбүз, таза сууга жетпей жүрөбүз депчи, анан августтун аягына чейин болот деп, августтун айына чейин болот деп убада берилгенби ушу тургундарга? Азыр ооба жарым кызыл суунун жарымына 31-нде уже бир жагын уже беребиз. Жарым. 31-августта, Андан кийин уже экинчи жагын сентябрдын жолдун үстүнкү бетин сентябрдын аягына чейин аягы толук беребиз. Айылды толугу менен ошондо 31-августка чейин камсыз болот, 31-августта жарымы камтылат уже. Жана биз сиз кабардарсыз да, биз жана тартып кеткен 2 кабаттуу үйлөр катар менен турат го, жана туалеттери сыртта болгон үйлөрчү. Ошол жака да кайсы убакта жетип калат суу? Суу азыр эми бул этаждардыкын тарифин иштеп атат, кандай кылып киргизебиз? Азыр биз уже центральный ошо жолдун асфальт жолдун астыңкы бетин бере беребиз. Анан тартып келишет да, Аны уже тартылды, центральныйга труба ошо этаждарга кетти, просто этаждардын системасы өзүлөрү бүт эски экен да. Этаж үйдүн ичтеричи. Анан ошону кандай кылып кое беребиз, азыр ошону иштеп атабыз. Негизи берилет анын баарына, бир да үй калбайт. Ошол центральный трубасы өттү уже жанынан. Ошо сиз ошону ойлоштуруп атабыз деп атпайсызбы? Ошол кайсы убакта деп болжолдоп атасыздарчы? Ошол 2 кабат үйлөргө кайсы убакта берилип калат? Жылдын аягына чейин 2 кабат үйлөргө берилет. Ушул жылдын аягына чейин, Түшүнүктүү, макул, рахмат. Айыл өкмөтү бизге 31-сентябрь эмес, жылдын аягына чейин болуп калат деп айтып өттү. Биз ушул кызыл суунун тургундары, анын ичинен ошо 2 кабат үйлөрдүн тургундары жылдын аягында болсо деле таза сууга жетип калат деп үмүт кылып туралы. Өзүңүз дагы бул туурасында пикир калтырыңыз. Сиз Чекит медианы көрдүңүз. Сиздер менен мен Асель Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.